2000'den ашуун адамдын эмгеги, күнү-түнү үзгүлтүксүз өндүрүш, татаал эң заманбап техника. Мунун баары Кумтөрдө бир анча чоң эмес бөлмөдө баалуу металлдардын бир нече куймасы пайда болушу үчүн иштөөдө. Алтындын жаралышын аз гана адамдар көрүшөт. Бизде мындай мүмкүнчүлүк бар. Саламатсызбы? Өтүңүз. Мен сизди угуп жатам. Мен алтын кантип эритилип жатканы менен таанышканы келдим. Бул жерде болууга менин уруксатым бар. Текшерүүдөн өтүүчү жерге келиңиз жана бардык металл буюмдардын тигил ячейкаларга салыңыз. Мына атайын ячейкалар. Чоң рахмат, сиз текшерүүдөн өттүңүз. Кире берсеңиз болот. Рахмат. Мен акыры максатыма жеткени калдым. Мен азыр алтын бөлмөгө өтөм. Анда алтын эритилгендиктен аны ушундайча аташат. Бул жака кирүү өтө кыйын. Кире беришти катуу текшерүү процессинен өтүүгө туура келет. Мисалы бөлмөгө өзүңдүн алтын кооз буюмдары менен кирүүгө болбойт. Белгилүү бир чекиттерден гана тартууга болот. Жана металлургдардын жүзүн эч качан көрсөтүүгө болбойт. Эритүү убагында электролизден кийин алынган пресстелген алтын порошоку селитра, кремнийдин кычкылын, бураны, бул атайын кошулма жана соданы кошушат. Бул заттардын баары алтынды аралашмаларды байыткандан кийин калган калдыктардан тазалоо жана алтынды эритүү процессинин өзүн жүзөгө ашыруу үчүн керек. Бул кошулманы эритүүчү мешке салышат. Аны Цельсия боюнча 1200 градуска чейин ысытышат. Металлургдар чебер ашпозчуларда болушуп процессти карап турушу керек. Себеби алынган аралашма кайнап чыкпашы керек. Бул ашпозчулардын униформасы, өзгөчөлүгү отко чыдамдуу. Бул температурада алтын жана флюстар деп аталышкан аралашмалар өсүмдүк майы менен сууга окшошуп калат. Алтындын өзү суудай болуп төмөн чөгөт, а флюс майга окшоп жогору көтөрүлөт. Кататта алтын менен кошо жабышып калышкан бардык коштоочу металлдар, темир, калай, коргошун, сүрма, электролиз процессинде селитра менен кычкылданышат да туздарга айланышат. Эритүү процессинде алтын флюстан ажырай баштайт. Металлургдар флюс менен алтындын айырмасын өтө жакшы көрүп турушат. Бул аларга флюсту эритүүчү идиштен алып салууга мүмкүндүк берет. Кийин пробиркалык аналитикалык лабораторияда куймалардагы алтындын курамын аныктоо үчүн металлургдар үлгүлөрдү алышат. Бул үчүн алар атайын айнек вакуум колбаларды пайдаланышат. Аларды эритилген алтынга салышат. Айнек колбанын төмөнкү бөлүгү эрийт да вакуумдун таасири менен алтын жогору көтөрүлөт. Айнекти сыртынан сындырабыз. Бош бөлүктөрүн ажыратып салабыз. Анализ үчүн ал бүтүн болууга тийиш. Для анализа она должна быть цельная. Анын акырында X мезгили келип жетти. Металлургдар атайын формаларды алтындын куймалары менен толтура башташат. Катып калган куймаларды атайын столго коюшат. Адистер куюлган уютмалардагы алтындын болжолдуу курамын көз менен аныктай алышат. Так маалыматтарды эритилгенден кийин үлгүлөр жөнөтүлгөн лаборатория бермекчи. Кеп бул жерде Кумтөрдө дүйрө уютмалары деп аталган нерсе эритилип алынгандыгында. Бул таза алтын эмес, аларда 80%га чейин баалуу металл, ошондой эле күмүш менен жездин аралашмасы бар. Айрым күндөрү анда алтынга караганда күмүш көп болгон уютмалар куюлуп алынат. Уютмалардын бетин тазалашат, андан кийин таразага тартышат. Ар бир уютмага эң белги коюлат. Анан салмагы жана номери көрсөтүлөт. Анан аларды сейфке салышат. Ал күчөтүлгөн кайтаруу астында турат жана ал жака жөнөкөй пенде кире албайт. Кумтөрдөгү бүтүндөй өндүрүштүк цикл аяктады. Алтындын бир нече чоң эмес уютмасы бир нече миңдеген адамдардын талыкпаган эмгегинин натыйжасы болуп саналат. Алтынды алгачкы коюп алууну биринчи жолу көргөнүңдө сен дайыма таң каласың. Бул сыртынан анча чоң эмес уютманы алуу үчүн канчалык аракет жумшалгандыктан биринчи уютма чынында эле алтындай сезилет. Дүйнөлүк практика ушундай жана бардык кен ишканалары бири-бирине окшош. Миңдеген тонна руда кайра иштетилгенден кийин, иштөөчүлөрдүн зор саны мобилизациялангандан кийин акырында жупуну уютма алынат. Биздин өндүрүштүн өзгөчөлүгү ушундай. Кумтөрдө да алтын ушинтип кыйынчылык менен алынат. Мына бул 8 уютма 3 күндө коюлуп алынды. Жана алардын жалпы массасы 183 килограмм жана алар 7 миллиондой АКШ доллары турат.
Компаниянын 2,5 миң иштөөчүсү жана 1000ге жакын подрядчылар бул уютмалар пайда болушу үчүн эмгектенишкен жана эмгектенип жатышат. Жүре уютмалары кумтөрдүн акыркы продукциясы. Алтын 4-9 таза банктык уютмага айланышы үчүн аны Кара Балта заводуна аффинажга жөнөтүшөт. Бирок бул процесс ошондой эле алтынды Кыргызстандын чектеринен тышкары сатуу Кыргыз алтын концернинин карамагында турат. Алтынды сатууга кумтөрдүн эч кандай тиешеси жок. Бүгүнкү күндө Кумтөр бул Кыргызстандын эң ири токен ишканасы. Анын экономикадагы ролу ушунчалык чоң болгондуктан ички дүң продуктунун жалпы көлөмү Кумтөрдүн ишин эске алуу менен эсептелет. Кумтөр бул өлкөнүн бардык өнөр жайынын 4/1, ал улуттук экспорттун 3/1 көбүрөөгүн берет жана Кыргызстандын эң ири салык төлөөчүсү болуп саналат. Жыл сайын ишкана бюджетке салыктар жана башка милдеттүү төлөмдөр түрүндө 100 миллиондон ашуун доллар которот. Суткасына 24 саат, жылына 365 күн бою Кумтөр кен ишканасы сааттай болуп иштеп турат. Мунун баары ресурстардын сабаттуу бөлүштүрүлүшүнөн жана пландаштыруудан, адистердин кесипкөйлүгүнөн жана иштеринин макулдашылгандыгынан, эң жогорку эмгек тартибинен жана коопсуздук техникасын кыйшаюусуз сактоодон улам мүмкүн болууда. Тоо кенчилер мына ушинтип бийиктикти багындырууда. Мына ушинтип гана Кыргызстандын Тянь-Шань тоолорунун татаал жаратылыш шарттарын жеңүү менен деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктикте руданы казып алууга жана андан алтындын майда кыпындарын бөлүп алууга мүмкүн.